Жоңгана таштак жол болуп саналган Бактияр Амиржанов көчөсү. Бул ички жолдордун катарында учурда асфальттоого чейинки жумуштар аткарылып жатат. Долбоор боюнча жол тек гана салынып койбостон, эки жагында жөө жүргүнчүлөр үчүн жүрүү ыңгайлуулугу да камтылган. Узундугу 615 метр болгон жол иштери башталды. Азыр асфальтка чейинки шагал төгүү трамбовка иштери жүрүп жатат. Долбоордо бул жолдун эни 4,5 энде болот, узундугу 615 метр болот. Шу жол тармагы боюнча жолдор көп курулуп жатат. Көбүнчө айыл жергелеринде, шаарларда быйыл аябай көп жолдор оңдолуп, сапаттуу жолдор курулуп атат буюрсачы. Бул сындуу ички жолдор негизден жергиликтүү каржылоонун эсебинде жасалат. Ал үчүн мамлекеттин атайын тапшырмасы да коюлган. Аймактардагы негизги көйгөйлөрдүн сап башында турган ички жолдордун абалы жылдан жылга жакшырууда. 610 метр бул жер 650 метр, 660 метр болуп, 3 ички көчөлөрүбүз бүгүнкү күндө 2 көчө толук асфальтталып болду. Бүгүн акыркы көчөбүздө иш жүрүп жатат. Бул өзүбүздүн бюджеттен болуп аткан. Анан Минтранстан да жол куруучулардын эсебинен болуп аткан ички көчөлөрүбүз бар. Жылына 10 чакырымга чейин жол асфальт болуп жатат. Бүгүнкү күндө уже быйылкы 2025 жылы учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетти. Мына Багыш айыл өкмөтүндө 15 чакырымга чейинки асфальт жолдор уже асфальттанып атат. Анын көпчүлүгү ушу мамлекет тараптан болуп атат. Кыргызстандын жарандары үчүн жашоо ыңгайлуулугун жаратуу, эңирде социалдык маселелерди чечүү жагында чечкиндүү аракеттер жүрүп, анын негизинде аймактардагы инфратүзүм жакшырып жатканы маалым. Бул жагынан ыраазычыл тургундардын көкүрөгүндө. Bir жума мурун асфальт ачты, жаңы асфальт. Ушу айылдагы элдердин инструкциясын көтөрүш үчүн, ошондой эле элдер мурун чаң жолдордо жүрсө, мына азыр чаң жолдорубуз асфальт болуп, өтө айылыбызда көптөгөн жакшы иштер болуп атат. Ошондой эле таза суу боюнча, мына азыр өкмөтүбүздө таза суу бизде мына ушу айылыбызда таза суу 24 саат агат. 24 саат агат 200 сом пулга. Караң. Не деген бул жакшылык. Жол байланыштын негизги куралы. Ошондуктан да бүгүнкү бийлик жол таза суу маселесин башым чечүүдө. Жыйынтыгында аңгектен касса дөңгөккө тиген баштапкы абал дээрлик жок. Быйыл болсо өлкө боюнча 2000 чукул жол асфальтталары айтылган. Гүлжан Амандова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.